Bir туған эжесине бербей койду. Ал кезде аялы да баласы да жок болчу. Мына бул ушунда Бул жеткен бетпак бул. Айбан бул. дагы ай айтып, сен Карыздарын качан бересиң? сен кайсы качтың? Сен наоборот уурдап Албайм, кайнежем чечет, кайнежеме барып Ал үйдүн документи жок деңиз, атамдын үйүнүнчү. Ошону бүтүрүп берейин десем өзү мынакей соттон бүтүрөт. Сизди алып алды деп атпайбы? Ай, бул качан алды? операция болгондо я. Бул сен жөн эсеңди жөн кыпчыбат алат, баары асылбайсың, мен Документациясын жер боюнча да? Жок, билбеймин. Барып өзүнөн сурагыла. Бул өзү МВДдин учетунда турат. Кыйганбыз бир. Уурулук боюнча МВДнин учетунда Алып алган турат. бир. Бул өзү 3-4 күйөөгө тийип, мен эмне? Келсеңиз жүрсөңүз. Сен 100 аял алып кетиргениң мага кереги жок. Урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү жана катталуучулары, арбаңыздар. Азыр биз ошо Бишкек шаарынан анча алыс эмес жерде жайгашкан Кызыл Туу айыл аймагында турабыз. Өзүңүздөр билгендей, мына ушул жакта бир орчундуу маселелердин бири болуп атыптыр. Мына ушул агабыз бир туугандары азыркы учурда ушул 15 сотук жер мына үйү менен көрүп атасыздар. Кайсы көчө? Заречная 22. Заречная 22-чи үйдүн жашоочусу болом. Заречная көчөсүндө мына 22-чи үйдө жашоочусу агабыз биздин редакцияга кайрылып ушу айтты эле. Эми маселе бул жерде ошо жалпы 5 бир тууган экен. Ошонун 4-өө, 2 агасы, 2 эжеси бар экен. Ошолор азыр ушул участокты жалпы үйдү талашып, азыркы учурда аябай ушу бир туугандардын ортосунда аябай ушу пикир келишпестик болуп атыптыр. Сиздерге бардыгын чындык ким тарапта бардыгын чагылдырып беребиз, бизден алыстабай туруңуздар. Байке, айтсаңыз, ушул жерге сиз канча жылдан бери ушу араздашып атасыздар? Анан кийин негизи окуя кандай болуп башталды эле? Окуя жана башынан айтып кеткендей эле, бул Эсен деген ушул койду түгөтүп коюп, койлорду алып сатып берем деп, ошодон аныкы менен ошондо башталган. Бул 20-жылдан кийин башталды. Мен операция болгондон кийин башталды. Үйдөн келип документтер уурдалгандан кийин башталды да. Бул иш боюнчачы. Үйгө келип ошо уурдап кетишти. Мен бериле деп арыз жазып, анан жана эметкенден эле катуу булар мындай катуу туруп, мен да катуу турдум ошо боюнча да. Андан мурун келишпестер ушу койдон сатып бер деп алган койлорду ошо бербегенден келип чыккан да. Бардык маселелер. Бардык маселе ошондон келип чыккан. Андан башка да бөлүштүрө турган мага тиешелүү техника, вагондор бар болчу, аларды берген эмес да. Ошого чейин ал кишинин колунда Эсенден. Мен ушул үйдө турам, ушу Сокулук районунун Кызыл Туу айылында Заречный көчөсүнүн 22-чи үйүнүн тургунумун, жашоочусумун. Мен ушул жерде төрөлүп өскөм. Ушул жерде азыркы ушул убакка чейин мына 82-жылы төрөлгөм. Ушул убакка чейин ушул үйдө жашайм. Жана бул үйдү атам, апамдар салышкан. Бул үй эми кандай десем, бул эми эскиле үй, мындайча айтканда. Жалпы мындай документ ушу атама берилген колхоз убагында берилген үй, бул совхоз убагында, колхоз убагында. Ошол эски документ боюнча 15 сотук. Бул үйдүн мындай кандай десем, азыр мындай бул үй ремонт болуп, негизи эскиле үйдө 75-жылдары курулган үйдө, 75-жылдары курулган үй. Бул үйдө айта турган болсом, бул өзүм ушул жерде чоңоюп, бүт коро жайдын баары клубника тегилип турчу, бүт жакшы кылып карачумун, бүт. Анан ушул жана байланыштуу, мисалы, койлорумду түгөткөнгө байланыштуу, мен азыр мындай менин жашоом оор болгонуна байланыштуу мындай корону аз эле иштетип, мына чегеректердин баары тосулбай турганы ушул мал жандыгым жоктугуна байланыштуу болду да. Мына жерде сарайымда эле кой сарай бар болчу, ушул жерде кышында камачубуз ушул жергечи. Эки ар жагында козулар, бер жагында койлор барчы. Бул сарай эскиле жетип бузулгандан 2014-жылдары бузулган. 14 срок этип жарак эткен. Андан кийин бузулган боюнча өзүм фундаментин куйдум бул жердин 15-жылдары. Ошо боюнча турат, ушу каражат жоктугуна байланыштуу. Негизи бул жердин мына сарайлардын баары эле эски салынган, андан кийинки бул сарайлардын баары 89-жылдары, 90-жылдары салынганда мына булар деле уже бузулуп бүт мындай
кайта жаңы сарай салууга мен киреше элекмин да, бирок эми киришем. Башка айта турган нерсем да, ушунун баары эле мындай болуп калат да. Ушу акча каражатына байланыштуу, ушунун баары жанагы эсен деген малдарды түгөтүп эметкенде байланыштуу, ушулар ушундай акыбалга алып келинген да. Ушулардын баардыгы, чын айтайын. Коро дагы мындай иштетилип, эметилип турчу, муну таптаза. Азыр өзүм деле мындай ар кандай жумуштарга азыр иштеп атам азыркы учурда. Анан мен ушуну мындай айтып кетет элем. Эгерде мал жандык мен жана болсо, бүт баарын жаңыртып, бүт жашоомду мындай жакшы жагына жакшыртып, бүт кайта мал кылып, бүт жашоомду жакшыртат болчумун да. Бүт ушун себептерден жана ошо мал жандык жоктон ошондой акыбал болуп калды да мендечи. 70 кой боюнча айтпайсызбы, кеңирээк дагы? 70 кой боюнча айта турган болсо, мындайда 2005-жылы ушу жерде мисалы койлорум мен экиге бөлчүмүн да. Эме жартысын тоого кошуп жиберчүмүн, жартысын үйгө алып кезекте кайтарчумун. Анан баягы керек акча керек маалда өзүм сатып мындай аны башка тиричиликтерге жумшачубуз да. Мындай баары деле аябай жакшы эле болчу да негизичи. Ушу кой жок байланыштуу ушундай акыбалдарга келип атабыз да. Ал жакта дагы мындай баарыбыз мурун чок иштеп эметкенде, азыр ада жана эсенде техникалар бар негизи бөлүшө турганчы. Ал азыр мага өз эмеси менен белгиси бербей атат да. Өз мындай макулдугу мененчи, каалоосу менен. Трактор бар болчу, комбайн бар болчу, вагон бар болчу мага тиешелүү. Бүт аларды азыр ошо эсенде Молдоканов. Ал жөнүндө мына дагы көп мындай өзүңөргө деле айтып кетет элем. Барып эме алсаңар, мындай өзү деле жооп берет да ал боюнчачы. Барып интервью алсаңар болот да. Ал эсен эмнеге мындай ушундай кара ниеттикке барганы, ушундай иштерге барганы өзү жооп берсин да ал боюнча. Эми мен эмне дейм? Менин койлорумду азыр мындай кайрылып кетет элем. Мындай баардыгын сатып бере албаса да бөлүп бер деп мурун эле айткам. Бирок ал ушуга чейин берем деп, бирок бербей жүрөт да. Ушуга чейин. Бул боюнча эми жакында Аксакалдар сотуна кайрылам. Аксакалдар сотунан кийин анан Сокулукка кайрылам да. Сокулукка кайрыламыз, дагы башка жактарга кайрылып, мен ал койлорду мындай төлөтөм да, өзүмө тиештүүлүн баарын төлөткөнгө аракет кылам да. Не кайтарып берем деп алды беле, ошолор боюнча айтсаңыз. Ал кайтарып 2005-жылдан 10 жылга чейин түгөтүп атат. Мындай канчадан десем, бул жерден мындай сатып мен жер себем, солярка алат элем деп, ушу баардыгын ошо кийин кайтарып берем, сатып берем деп эле ошентип түгөткөн да, койлордун баардыгы. Ошумча айтың да, кененирээк. Баняны качан салдыңыз эле? Таныштырың огородту. Жок, эме, бул эми баня деле, баняны бул мен анда 96-жылы салынган, мен анда окуп жүрчүмүн мектепте. 96-жылы өзүм апамдын киши таап келип, рабочий киши, ал ошо кишилер салган баняны, тооктамды баардыгын мен өзүм да ашында жаш болсом да жардам берип, бүт салышкам да ушулардын баардыгын. Башка эмне дейбиз? Азыр коро мындай коро жай азыр мындайча айтканда иштетилбей турат. Коро жай азыр иштетилбей турат. Бул эмеге байланыштуу да, баягы каражатка байланыштуу болуп калды. Каражатка байланыштуу болуп калды. Мен быйыл бу жерге мурун малина болчу. Малинанын жартысына чейин, бирок мен аны бузуп эскиргени байланыштуу. Анан кайта жаңыртайын деген оюм бар, ушу бүт эле келип каражатка такалып атат. Эгерде эми жакында кайта иштетем, буюрса. Бардыгын мындай, мына заборлорда тосоп турган бүт жаңыртып, тосоп турган ойлорум бар, бүт жаңыртышым керек, забор кылышым керек да. Бүт эле ушул каражат маселесине келип такалып атат да. Башка эмне деп айтам? Азыр алардын азыр
баарынык алардыкы мындайча айтканда жашоолору Молдаканов Эсендики жакшы эле алардыкы. Мен эми мындай эмете албайм да алардычы. Мындай барып мындай ошо акыбалдардын өзүнүн негизи жашоосун жакшыртыш үчүн ушу баарын мен түгөткөнү мени аябай мындай кейитип капа алган да негизи. Өзүнүн жашоосун жакшыртты да ал негизичи. Бул жерден да эмнени айтып кетебиз. Эми аны ал жактан деле мисалы эметсеңер болот. Өзүнөн сурапчы, кошуналарынан барып интервью алып көрсөңүздөр болот, башка кишилерден да интервью алып көрсөңүздөр болот да. Мен башка ушунун баарын айта алам да. Алар негизи жоопкерчиликке мындай мыйзам боюнча тартыла турган кишилер да. Негизи могул үйлөрү салынганда могул көчөдө вообще үй жок болчу. Болгон эле үй, мен жаш кесим, мунун эн атасы жаш кеси, могул биздин үй жанында кошунасы. Булардын үйү чогуу салганбыз. Жаш кесибизде. Ошондон бери эле кошуна болуп келатабыз. Кийин үйлөр түштү. Булар төрөлдү. Эсен деген баласы бар, Венера кызы бар. Талант эң кичүүсү. Дагы кимис эле жанакы иниң? Тилек бар го. Тилек Таңсулуу, ошолор чогуу эле болчу. Кошуна катары ынтымактуу жашачубуз, жакшы, тең туш болчубуз, энесин да атасын да таанычымын. Бул үйдө негизи энесинин эмгеги көп. Мен билгенден. Ошо энесинин эмгеги көп. Бул энеси менен калган Таңсулуу. Бул энеси атасы болуп калган болчу. Энеси биринчи каза болду. Анан кийин атасы каза болду. Негизи буга таандык да кичүү болгондон кийин. Кыргызда баарыбыздыкы эле ошондой да. Кичүү баласын таандык себеби эне атасы Эсенге үй сатып беришкен. Таңсулууга шаардан үй алып берген. Таңсулуу эмес, Венерасына. Талантты алып кетишкен. Анан кыздарга негизи үй таандык болбойт, эркек балдарга таандык болот. Эгер эне атасын эле мындай эмеси менен эле жазып кетпесе. Чынбы, эркек баласы жок болуп калса да кыздарга калат. Анан негизи бул үй талантка эле таандык. Талантты кой сойлоруң да бар болчу бул жерде, мал кармачысың, койлоруңду огороддорун карачысың. Койлоруң эмне болду негизи? Таңсулуу эле айдап чыгып калчу эле. Алып кетпеди. Бүт алып кеттиби? Эсен сатканда кийин алып берем. Себеби мен үйдөн деле чыкпайм. Себеби мен үйдөн деле чыкпайм. Мен уже возраст болуп калгандан кийин башка жакта иштеп келгенбиз. Анан кийин Эсенден ушундай жестокий болуп каларын мен билген эмесмин. Себеби кичинекей кезинен билем да. Мамасы аркасынан көтөрүп жүргөн кезинен билем. Анан кошуна катары биз сый элебиз. Эне атасы жакшы кишилер болчу. Анан эмнеге балдар мындай болгон? Балдар баарыбыз деле бар, ар кандай болот да. Негизи мен талантка тарткандыгым эмес. Таланттын мал жандары бар болчу, койлор көп болчу, айдап чыкчы, койлоруңду. Уюң жок, койлоруңду билем. Анан талант калды, анан кийин үй талашып калды деп деле угам. Анан кийлигишпейсиң да бирөөнүн семьясына. Эми азыр бир туугандарыңа деле, балдарыңа деле кийлигише албай калдың, анан чындыгында булардын ортосунда эмне бар экенин билбейм. Бирок бул үйдү талашканга алардын эмеси деле жок. Үйлөр бар, жашоолору жакшы эле дейт. Буга билбейм эмнеге талантка талашып атышат. Ошо мен айтам. Айтсаңыз, анан кошуна катары дагы кошумча эмне айтат элеңиз? Сиз ошол негизинен мамилеңиздер кандай болчу? Анан сиз канча жылдан бери ушул жакта кошуна болуп жашап жүрсүз? Мен айтып атпаймынбы? Бир туугандары боюнча эмне дейсиз? Мен айтып атпаймынбы? Ушул үйдү салганда бул көчөдө только 2 эле үй болчубуз. Биз салдык, жаңгана булар салды. Биз анда жаш болчубуз. Анда жана Эсен деген агасы, Венерасы кичинекей болчу. Эсенди аркасына көтөрүп жүрчү мамасы. Менин балдарым да кичинекей болчу, мына кошуна. Тең туш болчубуз. Забор деген жок болчу анда бизде. Мындай эле кирип чыгыша берчүбүз. Уруш талаш жаңжал деген жок болчу. Кийин баарыбыздын эле бала чакалуу болдук. Эч кандай аласа бересем, мындай уруш-сурушубуз жок. Буну менен деле сыйбыз. Эмне дейсиз? Бир тууганы боюнча. Эчтеке дей албайм бир тууганы боюнча. Себеби аларды көрүп жүрсүңүз, ушул үйдө эле чоңойду беле алар? Баары эле ушул үйдө чоңоюшкан, бүт баары эле. Биз кайсы жылы кеттик? 82 жылы күздө кеттик го дейм казарманга иштейбиз деп. Анан кийин 2004 келдик көчүп.
Ошондо келген сайын кайрылчумун. Себеби бул 2 үй эле турчубуз деп атпаймынбы? Бала бакырабыз чогуу эле чоңоюшту. Биз кеткенде бул жаңы эле төрөлгөн. Кичинекей болчу. Анан кийин көчүп келгенден кийин мамасы да папасы да тирүү болчу. Анда деле жакшы катыштык, киришип чыгышып. Мамасы менен мен подружка болчумун да, чынын айтканда. Анан ынтымактуу эле жашашчы. Анан эмне болуп кетти кийин билбейм. Бул Эсен менен ушу эмен Венераны өкүл кылган болуп атат да. Бүт ушун баары эмне ушулар экен да. Атым Анара, ошол жерде жашайм, ошол жакта жашаганмын. Ошо туруктумун, ошо окугам, турмушка чыккам. Эми айтканда бул бала кичкей болчу. Энеси да жакшы киши, атасы жакшы киши болчу. Заводдо иштечү. Баары ынтымактуу жашачу. Анан кийин балдары чоңоюп, эми болгондон кийин малдуу, жандуу, трактирдин чейин бар болчу. Анда огороддун баары клубника. Демек аябай сонун бир шаар болчу, үй шаар болчу да, мындай айтканда. Анан кийин эми ошо эме келди, заманга келишти, эмне болуп атат. Көзүсү көрүлүп турат деп жалгыз жашайт. Бир туугандары келгенде уккан жокпуз. Бир эле кошуналар айтып калат, "Мына кызы чогулуп атат." Эмне кызы чогулуп, үй талашып атат деп. Эми ушундай да болобу? Өзү эң кичинекей баласы болсо, бир 6-сын алышты. Окатын кыр бала бакырып болсо үйлөнө элек. Бир ушуну карап койсо деп, элдер айтып атты, биз да эметип аттык ушуну. Анан үйлөндү, бул эптеп үйлөндү. Жашабашат, болбой эле келип, баягы туугандары келип бузуп чыгып кетишет деп эле. Анан бул балага айткам, "Ай сен эме болсоңчу, эмне талашатсың? Беришиңди бер ар жака." Эмеси мой ошо апчы тиги, мен апчы деп коет. Тиги эмесинин мал бар болчу, тракторин бар болчу. Бүт апам мага эметчү, аны баарын алып, бүт баарын алып кетишти. Анан эжекемдер талашып атат деп. Бул кандай болот эми? Кандай болосуң? Эми бир чечимге чыгып бир эме кыл эми, аягына чыгып алгандай болуп. Анан талада каласыңбы? Деп анан кийин ошол. Анан бул деле тусулдап жакшы болот өзү. Арак ичпейт, тамеки тартпайт, тынч. Оокат кылат, иштейт, кылам дейт, жардам берген бир туугандары жок. Анан кийин алып багыш. Ошо. Анар апчы, мен анда үйлөнөк болчумун, мен операция болгонун уккансыздар да? Ооба, ашказан операция болгонун уккам. Өттөн операция болгон, өттө таш бар. Ашказан биле, өттөн. Мен да ошондо больницада жатканда, мына Данияр досум билет аны балаңыз. Бар элемде билет да чет-четтен. Ошондо жана Эсен, Венера, дагы кимдер келемлем, ошолор кирип уккансыздар, урдап кеткен эски документтердин баарынча. Азыр ошол документтер менен бул Эсен, Венера ошолор кайрылып атат да соткочу, баягы урдап кетишип туруп. Эми ал жөнүндө эметпей эле коеюн, баягы көп да мындай айтып отурсачы. Анын үстүнө мен ровдуга жазгам, Сокулук ровдусуна жазсам, Полотов Алмаз деген тергөөчү алып, билбейм эмне ал экөөбүз, мен ошо эме жабырлануучунун токтомду ушул убакка чейин ала элекмин да, ишенесиздерби? Мына ушул убакка чейинчи. Урдап кеткенде, эметип кеткенде кайрылууң менен кеп тургандарына келегин деп. Болсо жакшы болуп калгандан кийин. Берилесе бербей коюшкан. Алган мойнуна ачкандай, бирок. Алган мойнуна биз кирип алып кеткенбиз деген. Бербей атат да. Бербей атат, азыр ошо аркылуу сотко кайрылып атат да буларчы. Бул Венера, Эсендерди айтып отурсак, булардын ошо үйдө уруштардын баарын ушулар жараткан да. Бүт мындай апамды да, атамды да бөлгөн ушулар болчу да башынанчы. Жанагы Венера деген аны эми айтып эле коеюн, ал элдин да тескери батасын алды беле билесиз. Апам каза болгондо. Айтпа, бишо. Айтылган эми көпчүлүктө өйдө мына азыр айтылат. Жазылып эле азыр эметсин, кайта келип эметсе айтайын, айтып берсин да бардыгыначы. Мына тескери бата алган чынбы? Апаң каза, мына апаң менен урушуп сыйлаган эмессиң депчи. Бул биринчи эле эмес экен. Ал мурун эле ажырашып келгендечи, биринчи күрөш менен 90-жылдары. Ошондо өзүнүн кайненеси да берип тескери бата берип чыган экен да. Батаны ладно, башка. Бирок эми билбейм. Эми ушулардын баарын эметпесең, бул ушуларды ушундай менин койлорумду алып түгөтүп, жана Эсен деген ошо менден улусу да 70 баштан аш койду. 2005-жылдан 2010 жылга чейин бул сатып берем деп түгөткөн да.
сатып берем деп, мен жер себет элем, солярка алат элем деп бүт түгөт анан мына ушуга чейин берем деп анан аягы келишпестиктер болуп атат да. 2005-тен 10-га чейин түгөткөн да. 20-жылга чейинкисин эми андан кийин деле айтып эле коеюн. Бул Эсен деген мындай жатканда бул өзү деле анча-мынча уурулук иштери деле бар да. Ачыгын айтайын. Мурун карьерден трактордун запчастарын урдашкан. Аны Тилек дегенде кошулуп, Тилекти алдоо жол менен алган да булчу Эсен деген. Анан үйдө бир Улан деген бала бар болчу, таш көмүрлүк. Ошону да кошуп алган да. Бул Эсен дегенчи, ал иш сокулукта козголуп, бирок жабылып калган. Ал иш козголуп, жабылып калган. Бул Молдоканов Эсенде мыйзамсыз курал дагы бар. Мен ачыгын айта берейин, муну менен мен өзүнчө кайрылат болчумун да, эме органдаргачы. Ал мыйзамсыз куралды мындай айтат элем. Эсен Молдоканов Эсенге мындай өз мурункуларынан бери мындай баягы трактордун запчастарын мурунку бир жекешкен бул карьерде бар да бердечи. Ошолор боюнча өзү добровольно апарып берип мындай мойнун алып эле отурса болмок да. Ошол мыйзамсыз уурулук кылган үчүн эмелер үчүнчү. Бул өтө мындай болгону менен бул өтө эме да, мындай мен үчүн бул мындай аферист мындай алдамчы эле да, бир туугандай деле эмес, ачыгын айткандачы. Бул любойно барат бул иштеринчи, бул кызыкчылык үчүн. Керек болсо бул Венера деген эме Молдоканов улуусу ошо Молдоканов Эсендин эле аялын өлтүрүп дегенге чейин барышкан бир убактардачы. Бул 19-жылдары болуп аткан иш. Биз анда мамилеси жакшы болчу. Анын себебин аны билбейм. Аны Молдоканова Венерадан барып сураштырып бериштерсе болот. Бул боюнча былтыр сотко кайрылышкан аларчы. Ошо Эсен, ана Венера. Мен ошо соттон айттым эле, сокулук сот, райондук сотунан. Ушундай болуп атат дегенде сот туптура чечим чыгарган. Мен уже карабайм бул ишти деп отказ берип бардым, кетирип салган да. Ошондо Молдоканова Венера бир мындай өзү жаман акыбалда сезип, баягы бул чындык айтылгандан кийин мындай токтоп турганда мен ошондо эметип элекмин. Эми ошо былтыртан беркисин, мына азыр кайрылып атат да соткочу. Мен эми мындан аркысын эле айтат элем, ушу ички иштер Сокулук районуна, прокуратурага ушул мына кайрылууларды жөн калтырбайт деген ойдомун да. Ошондо. Жөн калтырбашым керек. Мен калтырбайм дагы да, буну генеральный прокуратурага, президент эмеге, аппаратка чейин мен кайрылуу жасайм да. Жазыл апа, сиз айтып койсоңуз, бул Молдоканова эме Венера жана улуусу эжем деп. Эми эже деп айткым келбей калды. Бул апам 2004-жылы каза болгондо сиз билесиз. Бул тескере бата элден алган, чынбы? Мындай апаңды сыйламачсың, сен урушчусуң. Чындыгында ошондой болчу. Баягы апам да ушундай намыскөй киши болчу. Ачыгын айткан жаткан жер жайлуу. Аябай жакшы киши болчу. 5 болсун. Заводто иштеп мына. Мындай кылганда Окат кылчу. Мындай баягы намыстан эле ошондо жашынып жүрүптүр. Мен анда жашыраак да болуп калган убагым болуп калды. Мен өзүм дагы аябай патриот болчумун. Мен апамдын сөзүн дагы эки кылган эмесмин. Кой, балам, айтпа дегенде мен ошондо тынчып калгам да, кой. Мен эч менде мындай эме жок да, бердечи, мындай күнөө иштерим эч жок. Бүт күнөө иштер ушу Эсен, Венера экөөндө. Азыр ал экөө берки Таңсулууну, анан Тилекти дагы кошуп алып атышат. Эми алар баш айланып кошулуп атышат окшойт, билбейм. Мындай эми кошот да бүттүнү. Мындай ойлонбой туруп иш кылып атышат да. Молдоканова Венеранын дагы айтып кетейин. Бул Таңсулуунун дагы. Ал 2005-2006-жылы эле күйөөгө тийип кеткен кыз да. Ал ошол жакта жашап жүрүп, анан мага 2008-жылы келип атат, баягы баштыктарын көтөрүп алып, эметип берип атканда, бул жерде тажестебиз бар, биздин дачада турат. Ошо күбө да, мындай келгенден кийин биз барып эметкенбиз. Мына келип калыптыр десе, ошондо жашап жүрүп, ал Молдоканова Таңсулуу деген дагы менден ошол жакта койлор бар болчу 2008-жылы. Бу жерден 3 коюмду кандайса мен өзүм деле бергем. Негизи кой сатканга 4 кой бергем да, сатып мындай эметип. Андан кийин ал 3 койду сатып, велосипед бар болчу, велосипедти сатып алып кетип калган да. Эч нерсе айтпай туруп магачы. Мен аны деле мындай мурун андан кийин деле айткам, бул иштериңер туура эмес депчи. Тилек жөнүндө айта турган болсок, баардыгыбыздын азыр бул Венера дегендин Арча Бешикте үй сатып бергенбиз, апамдар жер алып үй салып бергенбиз. Мен анда жап-жаш убагым болчу 96-жылдары. Ушул жерден теректер кыйылып, бүт
пилорамадан өткөрүлүп кыйылып барып бүт мындай үйгө жумшалып мен өзүм да жардам бергем да ошонун стенасын көтөрүшүп мен анда жаш болчумун 15 жашта бала болчумун и крышасын жабышып берген бул жерде апамдын эң чоң апам Акунова Галиманын салымы аябай чоң да ушул жердечи бүт ошо чургап жүрүп алып берген ал Арчебеште үйдү сатып анан бияктан Шопоктон үй алып аягын сатып туруп анан бияктан келип бул Кызыл Туудан келип үй алып азыр үйү деле аябай чоң анын территориясы бир 30 соттан ашат да Сонда животноводтон алгандай, животновод бияктан бул Гагарин Якубаеваданчы ал өзүнчө жашоосу ал берден чыгып кеткенине негизи эле 90-жылдары эле берден чыгып кеткен негизичи бул үйдөн чыгып шаарда жашап жүрдү анан келип кетип жүргөн анда мамилелер жакшы болчу да мындайчы Молдоканов Эсен жөнүндө айта турган болсок ада 2 үй катталуу азыркы учурда дагы а жерде берки Молдоканов Тилек деген жашайт экинчи экен ал биз сатып берген үйдү эң ал животновод Исмаил айылында болот эме ал сатып берген үй негизи мага катталмак да убагындачы ал 98-жылдары алынган үй болчу ал үйдү өзүнө аферистика менен каттатып алган мен кийин дарение кылып коем талантка депчи бирок мунун баары ошо башынан эле мындай бир түзүлгөн план экен да акырындапчы ушуларга мына азыр койлорду түгөтүп бул жана аферистика кылып мында жүргөн негизи ушуларга алып келип атат да бул эмне үчүн биякты талашып атат ошо койлорду бербей бул ушинтип бирдеме кылып ошо эметип мындай кутулуп кеткиси бар да баягы эмесинчи бирок мындайга уже жол жок болот да ачыгын айтып айтсаңыз үйдүн документин кайсы убакта алып кетип калды анан бул жакта мына жаңы жол түшүп атат туурабы ошого баасы көтөрүлгөнүнө байланыштырсак болобу ошол нерсени алып кетип болот ошол айтыңызчы бул мен азыр дагы бир кайталап кетейин жана мен 20-жылы 2020-жылы ошо августтун 7-синде өтүнөн приступ кармап больницага жатып калгам бул үйдө азыркы эч ким жок болчу ошо Молдоканов Эсен Венеранын баласы дагы келген да Рысбек уулу Ислам деген дагы ошолор кирип терезени ачып атамдын эски документтери бүт биякта ушул үйдө болчу менде болчу ошолорду менин дагы личность эмелерин да урдап кетишкен буларчы тиешелүү паспорт водительский право бүт документтерди квитанцияларды бирок ошодон мен баягы тергөөчүн алып берген эмес мен өзүм мындай эметип участковый менен ээрчитип барып биринчи тергөө берилектен мурун барганда ал азыр бул Күнтайыл өкмөтүнүн эмесинде помунда болуш керек участковый азыр билбейм иштеп атабы бирок ушул эмени мага паспортту эле беришкен ошону мен муну бере алам деп ошо квитанция үйдүн документтерин эч берген эмес ошондо кызыкчылык ушул азыр мына жер эмелер кымбаттыгына байланыштуу ошон үчүн мындай бөлдүргүсү келип ошон үчүн катып турушкан да буларчы бербей магачы бул жерден Полотов алмасын дагы тергөөчү ошонун күнөөсү чоң ал мага өтө ошо перевязка менен жүргөндө дагы эме жасаган мен үстүмөн кабинетинен баягы камера жоктугуна байланыштуу басым кылган барып перевязка менен жүрөм менин документтеримди алып беребиз дешкен башынан бирок экинчи эмесинде алып бере албайм сен үйүңө барып жакшы болуп кел аябай катуу сүйлөп мындай аябай эметкен да билбейм алардан же бирдеме алып да коюшу мүмкүн да ал жөнүндө эми айтып отурган болсок ал өзүнчө мындай эме да бир иш да начальнине киргенбиз начальник ошо тергөө кол астындагы кишини колдоп койгон ошо Полотов Алмасты ушул убакка чейин токтом бирок бир элек жабырлануучу деп табылган да бул жерде мен жабырлануучу деп табылганмын азыр мына бүгүн деле мынакей азыр айтып коеюн ушул боюнча мен акыйкатчыга кайрылгам ГУВДга кайрылгам анан мына прокуратурадан мына азыр жазылып атабыз мына кошунабыздын мына бүгүн эле 3 кат келиптир мага аны деле көрсөтсөм болот да прокуратурадан Чүй областтык Сокулук прокуратурасынан анан дагы бир эмеден келиптир акыйкатчыдан бүгүн келип атат мына азыр алдым жазылап мага чыштап кетиштү жана мага чалганда мен шаарда жүрөм үйдө эч ким жок дегенде айткам ушу кошунам жазылап акына чыштап кое бериңиз дегенде макул деп жана Галя эженин эмеси кызы чыштап кетти булар ошондой да буларды айтып отурса көп булардын иштеричи булар кандай десем жана Молдоканова Венера деген улусу муну Эсенин аялын эмнеге өлтүрүп мага да кызыктуу болгон да киши жалдап берем муну айтпагыла деп айткан бир убакта 19-жылы жашта айткан да бул өтө мен кооптуу мындай өтө мындай эме иш да бул өтө мындай жазасы катуу болушу мүмкүн да
Эмнеге андай себебин аны мындай иликтөө аны муну азыр жана кайрылып кеттим ошондой эле ички иштер министрлиги мындай сокулук генерал прокуратура бул чыкса сөзсүз көзөмөлгө алат деген ойдомун да. Мен так жооп берейин. Муну Моллаканова Таңсулуу деле билет. Ошол экөөбүздүн бар болчубуз да. Кандайсыз? Шаардан келдик эле. Редакция. Медиа расследование. Эжиге келдик эле. Анан жок рухсат берсеңиздер, ошо экинчи тараптын да оюн угуп коелу депчи. Эмеге шаарга кеткен? Шаарга? Бул жок үйдө эмеспи? Малина сатканы кеткен. Ошо агабызды ошо бир туугандар бир аз ортосунда чыр бар экен да, анан ошол боюнча азыр чындыкты чалдырып берип койгула деп бизге кайрылган. Ошол боюнча келдик да. Бул ошо Венеранын баласы болот. Атасылам бул. Негизи окуя боюнча билесиз да, Ооба. Анан бул боюнча мамаңыздын ою кандай болуп атат? Негизи ошо документтерди берип, негизи бул үйдүн кичүүсү экен, бир ошол жардам кылабыз деген ой пикирлери барбы негизи? Бул башы мындай болгон да. Тайжеме 5 соток короодон бөлүп берип кой десек, бөлүп бербей койду. Тайже? Тайжем. Шаарда квартиралап Таңсулуу деген тайжем бар. Шаарда квартиралап көп жыл жүрдү. Ошо ооруп калып, больницага жатып калып, операция болуп, ошол учурларда кыйналып жүрдү да. Акчадан тартыш болуп, квартирасынын акчасын төлөй албай. Ошондой учурларда келип сурадык. Таятамдын коросу 5 соток бөлүп берип кой. Ошол менен бир тыйын чыгарбай эле биз өзү салып берели. Үй салып берели. Келип жашай берсин десек, өзү эметип туруп алды да. Бербейм деп койду. Анан кийин ошо бир туугандар ошо ачууланып туруп, анан кийин анда наследственно бөлөбүз. Полный. Ушул жерге сөзүңүз каралчы. Эмне үчүн бербейм дедиңиз? Жок эме. Бул сөз мындай болгондо, ким абай. Мына азыр тартылып атат эме да. Таңсулуу деген эжеңизби? Ал эже болот. Ал күйөөгө тийип кеткенине 2006-жылы эле күйөөгө тийип кеткен ал. Ал шаарда жашайт негизи. Ага бияк негизи мен эмес, алдыга Эсен деген жардам бериш керек болчу. Жана барган жакачы. Ал жардам берген жок. Ал койлор түгөт. Мен булардын бардыгы биригип жардам эми айтып коеюн. Биз ушундайга бардык деген себебин чындыкты айтып коем. Мен 20-жыл операция болдум белем. Августта. Болгон. Өтүмө таш алдырып. Ошондо үйгө урулга кирип алып кеттиңер билеңер. Ким кирди эле ошондо билесиң да. Сен өзүң да бар болчусуң, Ислам. Урулукка мен кирген эмесмин. Сен баргансың да. Урулукка мен кирген эмесмин. Уккансың, бирок кирген эмессиң. Анда ким кирген дейсиң? Алып койсуңарбы? Итти алып кой. Үйгө кир. Ошол боюнча да айтып койсоң, ал берилгенде эмес, ал бул деген ал Таңсулуу дегенге андан кийин мындай Кайсы канал болуп турат? Медиа расследование. Иликтөө. Медиа расследование. бул деген мындай болгон. Бул урдап кетишип алып, ал мына былтырдан бери айтылып аткан сөз ал. Былтыр кайрылып көрүшкөн Сокулук сотуна. Сокулук соту бүт четке уже каккан бул нерсени ачыгын айтканда. Жок, айтсаңыз, эми жок, жөнөкөй суроодо мына апайка айтып атат. 5 соток жер бербей койду деп, эми 5 соток эми аз эле болсо, сиз эмне үчүн бербей койдуңуз? Бербей койгондо ал өзүмдүн 2 балам бар. Аларга да калыш керек. Ал мындай ал айтылган кезде жок болчу. Жок. Бул жагдай, мына бул жагдай. Урдап кеткенден кийин былтыркы мындай маселенин негизинде келип чыгып атат. 2018-жылы айтылган сөз ал. 2018-жылы айтылган. Жок. Анда балалы боло элек болчу. Мындай болгон эмес. Баласы да жок болчу ал кезде. Мындай үйлөндүңүз? Качан? Мен 2020 үйлөндүм. 20 үйлөндүм. После операциядан кийин болуп атат да. Эми мына чейин болуп аткан окуя. Эми сен андан көрө кимди айтып кой. Кимдер болгон так болуп тергөөчүнүн үстүнө мисалы алып бере албаган негизинде мен түшүнүп турам. Мындай эмне жагдай болгонун өзүң жакшы билесиң да, ошону айтып койсоң. Ошо документтерди алып киргени келип урдап кетишти деп атат да, ошого кандай комментарий берет элеңиз? Эми ал Таятамдын жери да. Таятамдын атына катталган. Анан кийин аны урдап кеткен тууралуу мен билбейт экенмин. Документтерде? Бирок алып кетиптир. Апаң урдаш. Мен алган эмесмин да, эрде жок болчумун. Шаардан келсем ошондой ызы-чуу башталып кетип, анан кийин негизи алып барып кайра коюп коелу деген ой болуп аткан. Коюп койбой эле, чындыкта сен намаз окуган кишисиң да. Кудай көрүп турат. Мен ошо айткам. Алып барып кайра коюп коелу деген.
Бирок ага чейин келип туруп ызы-чуу чыгарып жиберди. Ызы-чуу чыгаргандын себеби бар. Ызы-чуу чыгарган деле жокмун. Мен алып келип бергиле деп могу жерге Рысбек экөөбүз келдик белек машина менен. Мен байдан чыккан ал жеткирип келгенде. Келсек, силер агрессивный мына жерден аябай соону баштап атаңар билеңер. Чындыкты айтпайсың мында намаз Кудай көрүп турат десең чындыкты айт. Бул сөз чындыкты айтып тарыхта деле калат. Мен чындыкты айтып. Чындыкты айтканда сен кошулуп алып туруп эмне кылдың апаңа? Эсендере кошулуп алып эмне кылдыңар? Мен перевязка менен жүргөндө бирден агрессия көрсөткөнүңөр аскерге бүйгө барып да көрсөтпөдүңөр. Өлүмгө чейин түткөнсүңөр ачык айтканда. Мен ошондо өтүп деле кетмекмин. Силер ошого чейин жеткиргенсиңер. Тергөөчүнүн да жана Полотов Алмаз дегенди дагы мындай жаткан ал сатылган тергөөчү болгон силергечи. Ошон үчүн ал мага да ал ошонун агрессиясы болгон. Чындыгын айтып бергенде. Ал дагы мени жеткирген өлүмгөчү. Менен эч кандай ишибиз жок да, эрдечи. Чындыкты айт, чындыкты айтып кой. Жок, ал мен тайкемдер менен бир туугандарым менен чечишип алалы маселени. Мен билбейм ал тууралуу, мен килишкен жокмун. Бирок ошондо чындык болбоду беле. Ошондон кийин бардымбы, үйүңө бир жолу барып бармактысың, 3 жолу бардыңар. Жок, барып бирдеке дедимби сага. Бирдеке демектүүсүң, силер жеткирбедиңер билеңер. Именно апаң экөөңөр бар болду, Венера экөөңөр бар болду. Жеткирген. Ал Мурас бөлүнөт деп койду да. Жок, силер жеткирбедиңер билеңерди. Ушуга чейин жеткирбедиңер билеңер. Мындай. Ал болсо. Мен перевязка менен жүргөндө жеткирбедиңер билеңер. Сот аркылуу чечиле турган маселе болуп атат да. Аз коюңуздар, сизге суроодо. Эми. Мен килгишкен жокмун. Мен бияка жыйын болом, мен килгишкен жокмун. Өзүбүздүн Кудайга шүгүр. Үй жайыбыз бар Кудайга. Биздин үйдө мына мен жашап аткан үйдө жанагы. Ошол жерден чоңойгонсуң. Сени мен багып калам керек болсо, кичкейиңди билесиңби? Абдан жакшы билесиң. Апам багып калам бешосун, тайнын. Сиз айтсаңыз, сиз 2 балам бар деп атасыз да, эми ошол 15 сотук жерди 7 соттуктан кылып бөлүп берейин деген оюңуз, максатыңыз бар да, Ооба, ошолорго калыш керек. Ошол үчүн сиз 5 сотук жерди бербедиңизби? Мен ошол үчүн булар андан кийин мындай болгондо, 5 сотук эмес, айыр 24 сотук экен. 24пү? 24 сотуктан 5 сотук берип коюңуз. Эми уктурлар. Булар мындай болгондо бөлүп берсе деле макул болмокпуз. Өзүнүн бир тууган эжесине бербей койду. Ал кезде аялы да баласы да жок болчу. Угуп тургула. Балдар да. Угуп тургула. Силер мына урдап кеткенден кийин чыгардыңар. 2000 канчанчы жыл деп. Азыр мен эми айтпай эле коеюн, сен намаз окуп атасың да? Ушу намаз окуп атасың. Бирок намаз окуп билебиз да сен эмне иш кылганыңдарыңды деле мурунчу. Эмне иш кылып турдуң? Питомниктен солярка урдагансыңар, досуң экөөңөр, классташың экөөңөр. Тетиги жанагы биз салып берген үйдөн темирлерди урдап саттыңар билеңер, анда дагы вагон түйүнө коюп, андан бери билебиз. Сенин эмне ишкан кылган иштериңдин баарын эле билебиз бурунку. Мунун баары эмне жалган деген турасыңбы? Ал намаз окуганга чейин болуп өткөн окуялар да. Армияга, ага чейин кетелек. Мен кайсы жылда айтып атасыз энди 2010 жылды, 2009, 2010 жылдарда. Ошону айтып атам. Андай намаз окугандан деле туура эместерге деле барып жүргөнсүң сен. Аны деле билебиз. Апаң ошол болуп азыр деле мына сонун мындай. Эми ошого эмең барбы, далилиң барбы? Бар да. Эмне жок. Жекеликке өтпөйлү иш боюнча жооп бериңиздерчи, иш боюнча. Өтүп кеткен. Жекеликке өтпөйлү. Тети өтүп кеткен илгерки окуяларды. Да айтып атпайм. Китеп урдалганын негизинде 20-жыл операция болгондо. Булар ошону азыр мындай ошону бетке кармап атышат. Ал Таңсулуу деген эмес, ал бул Кыргызстандын конституциясында андай жазылып атыптыр да. Үйдүн кичүү баласына калат деген жок экен, андай закон жок экен керек болсочу. Эми ал салт боюнча да Кыргыздын. Кыргыздын салты боюнча кичүү баласына калыш керек деген бар экен. Бирок конституцияда жок экен андай. Баарынын укугу бирдей экен да. Жок, айтсаңыз, эми суроо. Дин шарият менен карап келгенде деле ал жагы деле. Бир туугандарына бөлүнүш керек экен да. Бул атасына калган мурас болуп атат. Исмайылда өзүнүн жери бар тетектачы. Канча сотук жери? Мен так эсебин билбейм, бирок 20 сотукка жакын да. Бирок бер жагы жол түшүп кыскарып кетти. Азыр 16-17 сотук бар да жеричи. Тетиги 2002 жылы алган жер экен да. Бирок ошол жерге үй салып жашаса деле болчу. Ал жерге тиешеңер жок. Ал мен өзүм сатып алып, ал жер сатылып кетти да. Ал жерге эч тиешеңер жок, ачык айтканда. Жок, эми сизге суроо да. Азыр бир туугандарды эми сиз жыйыны катары айтыңызчы. Азыр мамаңызды көндүрүп, анан кийин ошо жалпы бир туугандардын башын бириктирип, анан эми ошо кызыл китепти кайрадан кайтарып берсеңиздер, анан сиз болсо эми дипломаттык жол менен мындай бир туугандар жакшы сүйлөшүп, анан сиз кайрадан ошол 5 сотук дедиби, 4 сотукпу ошол жерди кайрадан эжеңизге бергенге макулдук бересизби? Жок, булар мындай кылып атат. Мындай чечсе болобу негизи? Жок, мындай чечсе болот деп мындай деле айта албайм. Ал бир эмес, бир нече күйөөгө тийген, жана башына айтып кеткенде эле, мен аны бооруп күйөөсүнөн келгенде дагы
мен үйгө киргизип, паспорту жоголгондо паспорт алып бергем. Ачыгын айткандачы. Паспорт алып берип, меникинде жашаптı. Кайта күйөөгө тийди, кайта келди. Мен эмне анын атасынын үйүнө барып. Ал атасынын үйүнө барып жашап, ал сенин өзүң салган үй эмес. Ал кандай? Мен өз колуң менен салган үй болсо мен унчукпайт болчумун. Бирок ал тайатамдан калган үйдө. Сен ошол үйдө мен атасынын үйүнө барып, аерге жашаганга толук укугу бар. Укугу жок, күйөөгө тийип кеткенден кийин, ошол жерге катталгандан күйөөгө тийип кеткенден кийин, учет ошол үйдө болгондон кийин барып жашаганга укугу бар. Ал ошо учетко, пропискага. Мен деп айтпа. Пропискага мен койгонмун. Анан угуп тургула. Бул мындай саясат жүрүп атат да. Булар ушул Таңсулууга деп туруп, алып туруп аны тайжан мына бул ушунда жашап. Бул жеткен бетпак бул. Айбан бул. Дагы айтып, сен карыздарын качан бересиң? Сен кайсы качтың? Сен наоборот уурдап бул тууган уруктан чыгып калган бул айбан кетип, айбан ишенбегиле. Бул 200 айбан. Кой тургула, зачем? Жүрсөңүз кошуналарга уят болбой. Чыккан эмен зачем жашырып? Уурдап кетип, жана айттым башынан. Жеткен айбан. Кошуналарга уят болбой жүрсөңүз. Барып чыгат, зачем? Жүрсөңүз. Бир килип. Эметейле. Булар бети жок айбан. Уурдап кетип, бул өзү МВДдин учетунда турат. Кыйганбыз бир. Уурулук боюнча МВДнин учетунда турат. Бул өзү 3-4 күйөөгө тийип, мен эмне? Келсеңиз, жүрсөңүз. Сен 100 аял алып кетиргениң мага кереги жок. Жүрсөңүз. Зачем киргенде? Жок, жүрсөңүз, кошуналарга уят болбой, кирип алалы. Бул ачык эле чыккан нерсе. Уят кылам болот. Кошуналар. Бул мындай да. Абай. Карабай. Эме, мындай да. Булар азыр мындай чогуу сүйлөшүп алып, муну жаңы эле айттым. Мындай да. Жок, кое турсаңыз, сиз тааныштырыңызчы, эже ким? Бул тайжан бир тууганы болот. Бир тууган эжеси. Мага канча карыз. Жок, мен түшүнбөй атам. Сиз эжеңиз. Таңсулуу деген ушул. Мен муну иттей жек көрөм муну. Неге? Бул деген айбан булчу. Эки бутта айбан булчу. Колу бутун сындырып сабап, убагында ошондой болгон. Сиздиби? Колун сындырып, бутун сындырып, мурдун сындырып, сабап үйдөн. Жеп ал, мен акчамды ал. Караламай башылып атам. Эми уп тургула. Караламай башылып атам. Жалганбы? Колун сындырып, бутун сындырып. Мурдун сындырганы жалганбы? Мурдун эч кандай эч ким сындыра эмес. Колго чабылган болгон, ал эмнеден болгон билесиңерби? Муну койлорду 2,5 ай, 3 ай төшөктө. 4 койду мындай өзүнө берген сатты. Сатты. Жарылып кеткенче. Антип мени күнөөлөбөй эле. Колуна чапканым чын. Мен өзүм. Ал эмнеге чапканын билесиңерби? 3 койду урдап сатып, велосипед урдап сатып жүргөндөн болгон ал. Билесиңби? Анан кет деген мен. Муну мен азыр МВДнин учетунан мындай кылып беребиз. Үчүн ошо бир тууган Мындай кылып беребиз. МВДнин учетунан Эже аз кое турсаңыз 1 мүнөт. Эжеге сөз берели да, келсеңиз 1 мүнөт. Эжеге сөз берели. Тактап дагы көрсөтөбүз. Муну далили бар. Асанбек уулу Азамат деген, ооба. Мен сураштырдым, бар экен Сокук районунда. Эмне деп айтып жүрөсүң? 3 жол соттолгон деп кайсы бетиңмен айтып жүрөсүң сен? Сот болгон. Бетпак. Сот болгон. Менен айттың. Сен 3 жолу соттолуп кеткен дейт мени. 2 жолу соттолуп болгон андай. Жок, эжеке карасаңыз, негизи мына бир туугандар мына жээни болосузбу? Жээни мына айтуусу боюнча азыр 4 соттук жерди берсин деп сиз кайсы жылдары бардыңыз эле үйдөн бөлүп? Мен илгери эле айтып жүрчүмүн. 2018 сөз берели эжеге. Анан бул деген жок, жер иштете албайт. Курай басып эле жатат детектин баарычы. Же иштете албайт. Колунан эчтеке келбейт. Катындай болуп эле. Атасын деле баккан эмес бул. Атасын баккан эмес. Чогуу папаңыздар да? Атасы ооруп жатканда баккан эмес булчу. Бул жеткен айбан. Бул тууган уруктан чыгып калган булчу. Эме? Кайсы бетиң менен келдиң сен? Кайсы бетиңди табактай алып келдиң сен? Жамандаганың. Мындай бир дагы мындай. Жаман дейт. Жок, сен урулук кылганыңдарын чын. Кайсы уруу? Баягы менин койлорумду сатып туруп, Мону көрдүңбү? Эже, мына дипломаттык жол менен чечкенге жол барбы? Жанагы колго чапкан. Мен муну сотко бергем. Азыр сотто жүрөт, эми чечилет. Ошол өткөн кеткен маселе тууралуу айтылып атабы же ошол жер мурас тууралуу айтылып атабы? Эгер мурас тууралуу айтылып атса биз жооп берели. Бирок өткөн кеткен жалган жалаалар арасында кошуп кетип Мына мен чыгарып атам ачыкты. Чыгаргыла бир чыгар. Жок, мына чындык кимде экенин биз азыр сурап келдик да, эжеке, сиз айтыңызчы өзүңүздүн оюңузду. Бул деген негизи тууганлыктан чыгып калган булчу. Жеткен 200 айбан булчу. Жок, ошо өзүнүн келесок экенин билбейт, оорукчан.
оорукчан психический больной. Мындайча Ошо айыптоодон эми далил менен айтсаңыз. Наркоман экен, муну айтып жүрүшөт, еще наркоман деп айтып жүрүшөт. Эжеке жекеликке өтпөй эле коелу, иш боюнча айтсаңыз. Ошол жер боюнча, кызыл китеп боюнча. Аз койсоңуз кызыл Бир минут. Азыр ушул наркоман деген үчүн дагы Наркоман. жооп берилет. Сен эмне соттолуп кеткенин айтып жүрөсүң, 3 жол. Сөмка болот да. Азыр ушул сөзүңө жооп бересиң. Мен эртең Сен жооп бересиң биринчи. ушул кантип наркоманмын, мен арак ичеминби, тамак чегеминби, далилден мен ичпейм да, чекпеймин дагы. Азыр карлап туруп кирип кетип атат да. Бул өзү наоборот. Муну вообще көргүм да келбейт. Бул өзү эмне келдиң сен? Бетиңди табактай алып эмне келдиң? кандай эмне Кайсы келди? бетиң менен келдиң сен? Кайсы бетиң менен бетиңди табактай алып. Силерди? Жеткен катын мунучу. Силерди Жеткен мына катын. жүзүңөрдү ачайлы деп келдик. Сен өзүңдүн жүзүңү ачып атасың, сен меники эмес, сен өзүңкү ачылып атат. Макул. Чындыкты айтып бериңиздерчи, жер боюнча, кызыл китеп боюнча. Ким урдады эле кызыл китепти? Айтып атат да, ошондо айыптоо коюп атат сиздерге. Калп, мунун баары калп. Урдалган эмес. Калптоо да турат. мына Калп. калптоо Бул атыптыр. жала жапканга эме болуп калган да. Жок, азыр эми мындай дипломаттык жол менен сиз айтыңызчы, жер бөлүп бересизби? Мен жооп берип коеюн, Жок, келишим. мен мунду сотко Азыр берген койсоңор. Бул бөлүнөт. итак жерде мындай кылып атат. Булардын саясаты буга деп туруп, тигилердин баары кошуп атпайбы жана. Мен сотко көргөндө мына жана кагазда деле көрсөттүм. 4 өтөңчү. Буну кошту. Тилек деген кошту да. Будан бөлдүртүп туруп, булар акча кылат, мунун жерин саттырып, буга кичинекей долясын берип туруп, тигилер өзүлөрү кармап жыргаган атат. Тетинде жана машина теп жүрбөй? Көрдүң, менде бир машина жок. Тигилерди канча ошо машинасын дагы Lexus кылып, бирдеме кылып теп, жашоосун дагы жакшырткан атат. Андан көрөк мен айтат элем, менде 70 койдун бар экенин ушуну мындай далилдеп айтып койбойсуң сен намаз окуган. Дагы айтып атат да, 70 коюм бар эле, аны баарын алышты деп. Булар эмес, аны Эсен деген алган жана. Мен бир да коюна, бир да кой каршы эмесмин буга. Бир да кой каршы эмесмин. Аны барып тиякта Эсен деген тайкан бар, ошо менен барып өзлөрүнчө чечишип алышты. Өзүң сатып жок кылып анан бирөөгө Өзлөрү шултап чечишип алышты. мындай бет бактан эмне кереги бар ушундайчы? Сен өзүңдүн коюң эмес, мен Таятамдын кою болчу. Таятамдын кою. Таятамдын бою? Таятамдын койлору болчу. Угуп тургула. Мен азыр жаман күйгүскөн атат да. Мен деле багышып, мен деле ошол. Сен мен айтып берейинби? Чындыкты айтайынбы? Ал койлор кимдики болчу өзү? Меники болчу да. Таятамдын койлору. Мына Таятамды деген сөз Аягында 14 койду берген. 14? Өзүнүн долясын алган, 14 койду берген аягында. 14 кой эмес. Өзү сатып жок кылып алып, анан кийин 70 кой деп каякта жалган эмес. 30 кой калганда мен Жазымбек Капсаламов аялым экөөбүз абалгап 2003 жылы келгенбиз бул жака. Оорунун азабынан. Анан ошондон бери буларды билем, себеби бул баланын апасы менин кайнатамдын бир тууган инисинин кызы болот. Мындайча айтканда жакын кайнежем болот да. Анан 2003 жылдан бери биз булар менен таанышпыз. Булар биздин жакын жээндерибиз. Анан ошондон бери ошондо тиги кайнежебиз Калиман ушул үйдү сатыкка коюптур. Ошону алып алгыла, биздин жаныбызда тургула. Мен сиңдим, мен жанымда турсун деп, ошо киши рахматы айтып, анан ошол себептен ушул тамды алып калганбыз. Анан эки жагын карасак, тоок, соок бакканга жакшы жер экен, ылайыктуу жер экен. Анда бул там бир эле комната болчу. Анан улап, кошуп, сошуп отуруп, мына мынтип тургузуп алдык муну Кудай буйруп. Анан ошо эки участокты сатып алганбыз. Анан ошондон бери булар менен таанышпыз. Кеп отур бияка. Таанышпыз. Анан булардын атасы Союзбек деген бар эле, ада маркум болуп өтүп кетти. Бек отур. Анан апасы Калиман кайнежем. Чоң баласы Эсен. Андан кийинки баласы ким? Тилек.
Анан эң кенже баласы ушул. 2 кызы бар. Үй талашып атыптыр да, эмне дейсиз ошол боюнча айтсаңыз. Мен эми айта турган сөзүм багы тажеште калыштык сөзүм айтышым керек да. Эми бүткүл дүйнөдө деле, Кыргызстан законунда деле, биздин улутубузда деле тамды өзү эң кичинекей кенжесине берет, өзүңөр туура түшүнгүлө. Анан булар чоң агазы эсе менен тиги атасы Союзбек, булардын тамдары бар экен, 3-4 тамдары бар экен. Техникалары бар экен. Ошонун кайнэжем багыш рахматы бардыгына тегиз бөлүп берейин деген үмүт менен жүргөн да. Бизге келип айтып, биякта бул сиңдизи, мен аялым сиңдизи болот. Экөө сырдашып, анан сүйлөшүп отурган жерде мен угуп калчумун да. Анан кийин эле кандайча болуп жаңжал чыгып кетти, ал киши өтүп кетти. Өтүп кеткенден кийин эми буга тамды ошол киши негизи Калиман эжебиз берген бул балага. Берген. Сиз уккансыз да, Ошо кишинин өзүнүн оозунан уккам. Бердим деген. Бердим, бул ушунуку таланттыкы деп. Анан ошол убактарда бул бакыштын дагы малдары бар болчу. 60-ка жакын малдары бар эле. Ошон бүт бардыгын сатып жок кылды, тигилер алып жок кылды чынында. Анан эми жана мен айтып аткандай эң эле кенжесине берет да, любой эле жерде балага тиги тамды. Аны бүт дүйнө жүзү дагы билет. Бүт дүйнө жүзү эле ошондой. Эң кенже баласына берет. Анан булар билбейт, түшүнбөйм. Талашып эле мындан талашып эле алабыз дегенди мен түшүнбөйм. Негизи менин оюм ушу тамды соттошсо деле, эмне кылса деле сот деле айтат. Кой, бул баланыкы экен, бул маркум өлө электе өзү айткан экен, ушуга берген экен деген сөздү угуп сот деле кой дейт. Анан өлүп талашып, мунун тамын алып туруп, сатып жок кылып, муну талага калтырыш керек да. Андай болбойт да. Андай болбойт. Мен сүйлөгөн сөзүм ушул. Тажештелик. Иә. Кошумча эмне айтасыз? Эми кошумча бул өзүнүн тамына өзү ээ болсун. Муну жөн койсун, талашпасын. Анан эми бул өзүнүн окатын өзү кылсын. Эми чындыгында Бүртуган болгондон кийин Бүртуган жардам берет да буга. Бериш керек. Бергенин ордуна кайта муну тоноп жок кылып атышат. Ал туура эмес. Бул жерде деле Кызыл Тоодо деле айыл аксакалдар бар, айыл өкмөтү бар. Алар деле териштирип туурасын айтат. Аксакалдар соту эмне деп атат? Аксакалдар сотуна мен барган жокмун, билген да жокмун чындыгында. Ушул менин айтканым. Жеке оюңуз алыш керек үй, Жеке оюм меники ушунуку болуш керек үй. Аны бардыгы эле айтат, бүт эле жерлерде бүт эле бардыгы эле. Ушул менин тажештелик сөзүм ушул. Не дейин, бул эки Бүртугандын мунун апасы менен мен эки Бүртугандын кызы болом. Анан биз бул чалым айтты, канча 2004-жылы көчүп келгенбиз ушул жерге. Анан мурда бул биз алыста токтогулда жүрүп, булардын чатак-батагын билчү эмеспиз. Анан булардын чатагы Кудай сактасын. Бардыгыбыз деле Бүртуган бар. Анан кийин эле билбейм, булардыкы такыр Кудай өзүлөрү менен кетсин. Ушу там талашып эле ата энесинин барында деле ушундай болчу. Атасы да өтүп кетти, апасы да өтүп кетти. Анан билбейм, бүтпөгөн эме болду. Анан буга дагы эң күчү баласы болсо, буга дагы керек да там. Ал өзүнүкү мына чоң агасыныкы жогору жакта Ысмайылда тамы бар. Сатып берген үйдө жашайт. Тамы бар. Салып берген үй да ошодо. Анан кийин өзүнүн окаты менен өзү кыла берсин да. Анан эми буга тиги каргыч эле кирише бербей. Бул эми Кудайга шүгүр жакында үйлөнүп балары болду. Өзү менен андан аш сураган жок, иш сураган жок, окатын кыла берсин.
Bilbeyim ben, Kuday saktasın. Uşunday 70'ten açıp kaldım baldarım. Munday sevmeyeni görgön emesmin. Görgön emesmin. Bir ıntımak boş gerek de gerek kızları, bir tuğan hakeleri, edeleri bilbeyim. Bular yeçemeti anam hatırlar. Aile hükümeti de atasınlar, aile aksakal da atasınlar, kanca şular çırçataklar menimle yürüş et. Biz koyemi bul balam mağa ciyim bulut. Biz tayıcı oluruz, men bul tayıcı oluruz. Anan silerge mine yol var, silerin işin mine var mı degen gündözde bolgon. Siler özün ördün hemen geldim etkezip. Anan giriş albaydı ekensin. Hem şu bir kıymet attır bu dağı жақсылық болуы, şu qaytarılıp berevi degende kılıp, basılağı degende kılıp silerden yardım sırap atat. Torağı. Anam yardımın ardı hem koldan gelişince hakikat gerek bunda. Ha sot koyere başka kılağı şu hakikatta böyle ümet koysa bolot. Тайжы эметсеңиз Венера жөнүндөчү жана Молдокана улуусу эмне деп айта аласыз ушу эсен экөөнө мындай болгон нерсе ушу экөө кылганда уруштун баарын ушу экөө баштаптыр да мен кийин ойлонсомчу мынакей азыркы деле учурда мынакей көрсөңүздөр болот мына айма Тайжа сиз эми окуй албайсыз эме Тайжа сиз ачка менен окуйса сотко кайрылып атышат бу жердечи ушу үй боюнчачы мынакей төртөөнүн фамилия аты жөнү Таңсулуу менен тилекти кошулушканда бул жергечи тартып деле койсоңуздар болот мына чоң көрсөтүп деле коеюн мына исковое заявление деп туруп турат мынакей аты жөндөрү бул жакта жазылып турат бул мен 8 июлда барганда бул боюнча адвокатым жок деп мен артка жылдыргам негизичи ошол боюнча жылдырылып ушу 4-ндө боло тургандай 4-августта боло тургандай болуп турат болот деди да эми и аяктан эме жөнөтүлө элек тиги 15 соттук жер жакта 15 соттук жер экен келип сүйлөп берип койсоңуз келиңиз Ой, işlerime geldi ottu bile bana. Çok suraşlı da geldi da özü da geldi. Geliyorsun o darada yaptı tane. Kanay deysiz? Emне улук birinci улуксат алып тартпайсыңар, эмне улуксат жок тартпайсыңар? Böyle boşa sotkan жерде калдыр. Жаптыр го дарада. Жап койду кой. Жок, тиги нааразы болуп атпайбы сиздерге? Келсеңиз эми бир тууган экенсиз. Туугандардын баары төртөттөн бир тууганан бир тууганым нааразы болуп атыптыр. Жо, сиз үйдүн неге талашып атасыз эми бир туугандарга берип койсоңуз? Мен үйдүн талашкан жокмун. Бир тууганга берип койсоңуз боло берет. Өзүнүн участогу бар, алып берип койгон мен Телгерде колхоз иштеп алып берген участогу бар. Өзү үй салбай турат ал. Атамдын үйүн алып аны бөлүп бербей жатат өзүнүн карындашына. Анан ошондой болот да туурабы? Анан наразы болушат, мен берген жокмун. Документти алдыңыз беле негизи? Документине эч кандай тиешем жок. Документине эч кандай алган эмес. Документ бүтпөй жатат. Сотко берип, сотко бүтүрөйүн десем да өзү тартып турган сот барына акча төлөп туруп атат жөнүнө. Жок, неге соттошуп атасыздар бир туугандар? Бир туугандарбы? Ал бир туугандар өзүнөн сурайт, эмне соттошуп аткан, эмне үчүн участок бербей койгончу ошондой болот. Эжеме барсаңар, ишибиз да жок. Проблема эжем. Эми болсо ошол киши Кайныңыз кенде эми эмне дейсиз? Кайныңыз кенде айтып коюңуз, документтерди бер деп болбосо эми. Мен ишимде жок, мен килиш албайм. Мен килиш албайм. Кайнежем чечет, кайнежеме барып айтып. Ал үйдүн документи жок дейсиз, атамдын үйүнүнчү. Ошону бүтүрүп берейин десем өзү мынакей соттон бүтүрөт. Сизде албалды деп атпайбы? Менде документ жок болсо тиешеси да жок мунун жөн эле. Документ жок болсо эмне? Алды беле? Уурдап алып кетпедиңер эле. Бул качан алды? Операция болгондо я. Бул сен жөн эсеңди жөн эле кыпчып аталат, баары асылбайсың. Венера азгой турла. Эжем. Бизге асылбайт. Эң улусу эжем ошо менен сүйлөшкөн. Ошолор алып кеткенби? Ошолор менен сүйлөшүп ала билбейм мен аны. Алган жок. Документти ким алып кеткен? Мен билбейм аны. Өзү билет тиги, өзү билет. Байке. Кандай экен? Сиз билбейт да, жеңе? Жок, билет да. Кандай жакшысызбы? Жок, эмнени билет? Мисалы, Эмне жөнүндө? Тилек каякта тилек? Жумушта. Жумуштан качан келет? Келбейт ал кечинде ошол жакта болот. Эже саламатсызбы? Биздин редакцияны байкебиз арыз жазып атайын, бул жака чакырып Мен алып келди. эчтекелерди билбейм да. Документациясын Эчтеке жер боюнча да? Жок, билбейм мен. Барып өзүнөн сурагыла. Мага эч ким эчтеке деп айтпайт.
бир тууган экен да эми жеңеси болот экенсиз, сиз эми Мен даже эчтекесине барып катышкан жокмун, эчтекесин билбейм. Баягы сотко барганды билесиңер белек? Чогуу барышты. Барышкан билем, мен барган жокмун да жака. Эми Тилекке өзүнүн мектепке барып, мектепте. Бул мектептеби? Азыр ушу мектептеби? Мен эчтекени билбейм. анан айтсаңыз, азыркы учурда бул жакта атайын комбайндар, башкалар ушу эскиге жетип бул жакта туруп турат да, булар баардыгы кимдики өзү? Бардыгын биз чогуу иштеп, чогуу жер сап, апамдын тирүү кезинде бүт сатып алынган бул жердин баары. Бу жерде мага тиешелүү бир вагон бар болчу. Аны сатып жиберишти да. Ал мага тиешелүү болчу. Ал вагон мага тиешелүү болчу да. Да бир комбайн бар болчу бул жерде. Аны дагы сатышты. Бир комбайн негизи вагондар мага тиешелүү болгон да. Негизи мага бөлүнүшүп. Аларды уже сатып жиберишти. Бул жер негизи, бул жер. Муну апам тирүү кезинде ушул жерди алып берип, муну кички временканы чогуу салып бергенбиз. Гаражды, ар жактагы сарайларды, муну жердин баары клубника болчу, клубника болгондон бери отургузуп бүт иштетилчү да.